Assalamu alaikum урматтуу туугандар, назарыңыздарда Семетей баяны. Бүгүн 35-чи көрсөтүүнү мен сиздерге Саякбай Каралаев атабыздын өзүнөн жаздырылып алынган Семетей эпосунан окуп бермекчимин. Айрым жерлерине токтолуп, кенен түшүндүрмө берип жүрүп олтурмакчыбыз туугандар. Эмесе мен баштайын. Сиздер болсо жакшылап кулак төшөп тыңшап туруңуздар. Ошентип Семетей ай чүрөктү алып тетигил оогандан таласты көздөй жолго чыгып калды дейт. Тетигил Акункан, Акундун кызы чүрөктү дейт. Эми чүрөк кызын 30 күнү ойнотуп, 41 күнү кыңшытып, Акундун кызы жалгыз кыз, кызыл көйнөк найчабел. Кыпылдаган сулуудан кыздан берди жан жөкөр, келеңкери соору кең чачпак келишимдүү бота көз, келинден берди жан жөкөр. Жаккан отун өчүрүп, таалайлуу катын чүрөктү таласты көздөй көчүрүп, тетили ооганга жаккан отун өчүрүп, ал жерден баягы чыккан кыз чийден тышкары деп чыгарып тетил таласты көздөй жөнөттү деген сөз туугандар. Толгон айдай чүрөккө торконун гүлүн кийгизип, торала жорго мингизип, кер жорго минип шалкылдап, көчүп чыкты оогандан, кетте тон кийип жаркылдап, сур жорго минип шалкылдап, көчүп чыкты оогандан, супа тон кийип жаркылдап. Көзгүнүн гүлүң өскөндөй, көчүп чыктың оогандан, иңирден шайтан көчкөндөй, перизаттай белсенип, пер ургандай теңселип, оогандан чыгып жол жүрүп, атаябай мол жүрүп, жер калдуу жагын караса, жолду ката тамаша, атадан калган жерим деп келип конду таласка дейт. Эми бул көч тетигил оогандан чыгып олтуруп, канча бел ашып, жол басып олтуруп, анан кийин таласка келип конгондугун айтып атат. Эми Семетей эпосун окуп олтурсаңыздар туугандар, ушул жерден белгилеп айтып кое турган нерсе, Саякбай Каралаев атабыз ушунчалык бир сөздү шуурдай тизип, айрыкча жаратылышты же кандайдыр бир атты, күлүктү, баатырды, сулууну сүрөттөгөндө ой сөздүн көркүнө чыгат го. Жакшылап тыңшап угуп туруңуздар туугандар. Мен андан ары сөзүмдү улайын. Ошентип анан ата тапкан жерине, атадан калган элине, Акундун кызын айчүрөк аталары арнашкан, кең талас өңдүү жай тапты, Семетей өңдүү бай тапты дейт. Эми аталары бел куда болуп антташкан болчу булардын. Анан кең талас өңдүү мекен тапты, жай тапты, Семетей өңдүү бай тапты, эр тапты, күйөө тапты деп атат туугандар. Кызыл кыргын кур сүрөөн болуп жүрүп Семетей айчүрөктү алган кез, жаны тынчып калган кез. Манастын оğlu Семетей өлгөн менен арман жок, каргылуу кара тоо болуп, ошо күнү төрөгө укурук салар калган жок дейт. Эми ошондо Семетей бүт мүдөөсүнө жетти. Таласка келип атасынын тагын алды. Тетигил канча деген жерге чууну салды. Баягы Манастын колу жеткен жерге чейин мунун бийлиги барып калды. Анан тетигил аталары бел куда болгон Акункандын кызы айчүрөктү алды деген сөз туугандар. Мына ошентип анан Семетейге бир каяшаяк кыла турган адам калган жок дейт. Укурук салар эч ким калган жок. Семетейдин бийлиги муну ушинтип өкүм сүрүп калды деген сөз тургандар. Телегей тең чыгып, шай колдогон шер чыгып, атасы Манас көк жалдан артыгыраак эр чыгып деп Семетейди сүрөттөйт. Кара буура чаткалда, кайкалап аргын жатканда, жыргалдуу кең кол оюнда, чоң таластын боюнда аргын кыргыз ой тартып конуп жаткан кезинде, күндүзү кымыз түнү кыз болуп жаткан кезинде. Ошо кезде Семетей урунарга тоо таппай, урушарга жоо таппай, өрттөп ер жер таппай, өлүшө турган эр таппай, санаасы бөлөк бөлүнүп, кабылан тууган кургурдун кан корлук түрү көрүнүп дейт. Мына ошондо анан Семетей ойлонуп, баягы ичиндеги өмүр бою ойлонуп келе жаткан бир кегин кууну самап калды деген сөз туугандар. Мына ошентип бийлиги катуу күчөп болуп толуп турган кезде, анан кийин мына мындай ойду ойлонуп жатат деген сөздү айтып атат. Бузуп саяр тоо таппай ошондо Семетей, бузулбай кемер чок таппай, акылга даана ай көлшер. Семетейди айтып атат. Өзү баатыр, өзү шер, атадан артык туулган уул дейт. Акылга дагы абдан даана болуп, ушундай адам болгон дейт да. Ошондо дейт,
таң супасадық салғанда дейді туғандар. Таң супасадық салғаны, бұл таң зарда тұрып алғаны. Ай жүректің қойнынан ұйқыдан чоочу ойғанып, қардан толғанып, арслан сынду қомданып дейді. Арслан деген сөз, бұл арыстан деген сөз туғандар. Мұны дағы айрым білбегендер есіңіздерге алып қойыңыздар. Олуя чалыш қыраның, ол құжыне қосқолып. Үш күн үйгенде көк жалыны баш жарып, қарын алғанда қайратанық таш жарып, қардан тоқтады, қаулан түрі көрініп, қанатасын жоқтады дейді. Ертең менен таң зарда тұрып, абдан қату толғанып, бұшайман болып тұрды дейді. Тегел қанатасы Манас. Кеше Бейжің жаққа барғанда, жапырып қақанчын, чын-мачын, бақ бұрчының қошу алғанда, қадимки илгерки батырларча найза сайшып, айқырып, айбалта чауышып, қылыч ташып, жекеге шығып, жеңіп албастан Қоңырбай түн ішінде келіп, Ажыбай қарауылды тұрғанда, таң зарда Манас ешке шығып, Құдайға сыйынып жатқанда, артынан келіп, айбалта чап кеткенін естеп, ошончалық қар келіп, атасының өчін алуыны көксеп тұрды дейді. Ошондо мұнын ойына аяқшата көк жалы Алмамбет түшүесіне оодарылып батырың оқ жалындай толғынып, ойлап чыдап тұра албай, олқы дарты қосқолып дейді. Көрсө, ай тетігіл Семетейдің içinde тетігіл атасының қабарын ұққандан бері илгері Манасты бұл жездем деп тааны челе. Темирханға алып барып, Қаныкей ошолорго бала кылып бергенде Манастын жайын абдан көп уккан. Манастын батырлыгына шыктанган, анын эрдигине, айкөл шердигине мына мынтип суктанган болчу. Кийин атасы экенин билгенде андан бешбетер Манас атасы көңүлүнөн, жүрөгүнөн кетпейт. Мына ошол дарты козголуп, Аяш атасы Алмамбетти эстеп турду дейт. Тутамга келбей кайран жан карап алган кез экен, туйгун сыргак абасын санап алган кез экен. Сыргак, серек, музбурчак, көкчө, бок мурун тетиги Манас Кытайдан кайтканда согуш болуп, согушта кайрадан Кытайды жапырып, Коңурбайын баш кылып, кайрадан шаарына камап, муну ушинтип кыргын кылып жибергенде 7 күнгө уруксат сурап Коңурбай элчи жөнөтөт. Мына ошондо Манас макул деп 7 күнгө уруксат берип тыныгуу жарыялап коет да. Ошондон пайдаланып анан ички Кытайдан баягы Шыпшайдар деген булардын чоң мергени келип анан баатырларды бирден санап атканын эстеп, муну ушунун баарын баягы оюна алып турду дейт. Туурада ген кол салган там, туйгундун жайын сураба, тутамча келбейт курган жан. Муну ошонун баарын эстегенде тимелет чебелектеп кетет. Жаны бир тутамча чыкпай, бул дүйнөдөн кечип кеткиси келип, муну ушинтип толгонуп турат да. Ушунчалык катуу ачуусу келет. Казыналык капкадан доолбасын урдуруп, доолбастын урганда доош кулак тундуруп дейт. Туруп баягы доолбасты бир койду. Даң доолбастын үнү чыкканда кыйлага чейин доолбастын үнү кылып, бул доолбастын үнүн укканда дарбазалуу коргондон, Чачкейдин ордодон, Төрткүлдүн төмөн жагынан, Төрө атасы Манастын сайган багынан дейт. Төрө атасы Манастын сайган багынан, бар көлдүн маңдай жагынан, Баатыр Манастын сайган багынан, Канчоро менен Гүлчөрө жылкыдагы экөөнө доолбас бекем кагылып, жылкылар үркүп жабылып, ошого чейин жетти дейт. Ылдый жакта жүргөн Канчоро, Гүлчөрө доолбастын үнүн укту дейт. Эликтей ыргып, түйүлүп, Гүлчөрө менен Канчоро ашып-шашып бул экөө тулпар камдап токунуп, Семетейден чоочунуп, доолбас бекем кагылды. Доошуна кулак жаңырды, казып койгон ор барбы, 40 уруктай калмактан каптап келген кол барбы деп экөө кадимкидей чоочуп Семетейди көздөй жөнөдү дейт. Орою чоочуп тура албай, эки чоро жарышып, үзөңгүсү кагышып, ордого салып келди эле. Ошондо көк сүлөөсүн бөрк кийген, көгөлө калкан ойногон, көк жал бакай карыяң, кандарынын баары бар. Жыйылышып ордого эрендердин баары бар.
акылман бакай кары бар дейт. Хандары бектеринин бүт барысы доол басып кагылгандан кийин ордого жыйылышып бат эле тез аранын ичинде келип калды дейт. Айдай бети жаркылдап, Семетей сүйлөп баркылдап, Бакай ханга кеп баштап, акырын сүйлөп бек таштап, Арслан төрөң кеп баштап, ушундан Семетей кеп баштады дейт. Бардык хандар отурат, Канкейнеси отурат, Бакай отурат, Саркан отурат, Гүлчоро, Канчоро бүт барысы отурат. Канчоро менен Гүлчоро баягы кече Тетигил Акундун кызы Айчүрөктү алып келе жатканда Чың Кожо менен Толтойду чапканда экөө каты эрдик көрсөтүшүп, мына ушул жерде айрыкча Гүлчоро Тетиги Чың Кожону ыргыта сайбатынан каратын алып алганда Гүлчоро менен Канчоро ага ушул каратты мага берчи деп экөө сурап калышкан болчу дейт. Анткени Тетигил Чың Кожонун караты ушунчалык гүлүк, ушунчалык мактымал экен. Анан ортого Семетей Гүлчоронун да көңүлүн кыя албайт, Канчоронун да көңүлүн кыя албайт. Канчоронун бираз кичине таарынчактык, бираз кара мүртөстүк жайы бар эле дейт да. Анан Гүлчоро экөөнүн ортосуна баягы караттын тизгинин ыргытып ийет. Ыргытканда Гүлчоро чапчаңдык кылып желип барып баягы каратты алып кетет. Анда Канчоро сен Гүлчорого бираз жан тартып койдуң деп Семетей агасына таарынып. Семетей болсо аны ой, Гүлчоро иниң эми. Экөөң баягы бир атты талашып ушинтип урушмак белеңер. Эртең минет анан кумары канат. Андан кийин каратты сага деле берет. Экөөң алмак салмак мине берсеңчи деп баягы экөөнүн тең көңүлүн тындым кылып койду эле дейт. Бирок Канчоро ичине алып калды дейт да. Андан ары улай берейин, туугандар, ошондон хандардын баарысын уй мүйүз тарта олтургузуп алып анан Семетей акырын сүйлөп мына минтип кеп баштады дейт. Чоң бейжинди жердеген, Кытайдан чыккан Коңурбай, жоонун айласын билген шер деген. Эми ушул жерде туугандар Коңурбай жөнүндө абдан чоң маалыматтар бар, жакшылап көңүл буруңуздар. Биздин эпостарыбыз ушул жерде белгилеп айтып коюшум керек туугандар. Өтө калыс да, тети Голливудтун же болбосо башка бир кинолорундай, башка бир адабияттардай болуп, терс каарманды өтө жаман кылып көрсөтпөйт да. Биздин эпоста керек болсо Манастын өчөшкөн душманы Коңурбайды дагы моминтип айтып турат туугандар. Угуп туруңуздар. Жоонун айласын билген шер деген дейт бул Коңурбайдын. Айла тапкы чакылман, каканчындын бейжинди кайтарып турган эр деген. Кагышкандар жеңбеген. Бул Коңурбай менен согушкан эч ким мындан жакшылык таап жеңип албаган дейт. Эңкейип кишиң албаган, бет алып пенде барбаган, беттешкен аман калбаган. Мына ушул Коңурбайдын образы туугандар. Андан кийин мингени ыйыгат болгон, ургачы менен жат болгон, азабатын токунган, үйдөй болгон чоң буркан, ошону Кудай экен деп так ошого чокунган. Кечилдин каны Коңурбай дейт. Азыркы Кытайдагы баягы Шаолиндер мектеби жана башка аждардын мектеби деген абдан чоң мектептер бар. Мына ошол жерде монахтар бар, балдарды тарбиялайт. Азыркыга чейин мына ошол маалыматты Манастан окуп жатабыз деп ойлойм да. Бул эми менин жеке пикирим туугандар. Сиздер дагы өзүңүздөрдүн пикирлериңиздерди комментарийге жазсаңыздар болот. Мен муну сиздерге дагы бир жолу кайталап айтайын. Саякбай Каралаев атабыздын өзүнөн жаздырылып алынган мына Семетей эпосунан окуп берип жатам. Сөзүмдү улай берейин. Ошондо дейт: каарданган капырга кан Коңурбай баатырга, катуулап мылтык сунсак бейм, кайратты мыктап кылсак бейм, белди бекем буусак бейм, бейжиндеги калчадан атамдын кунун куусак бейм деп Семетей мына мындай суроо салды ортого. Кайнап жаткан капырга кан Коңурбай баатырга, каруусу толук жакырга түз кирип найза сунсак дейм, түгөтүп кармап капырды курмандыкка чалсак бейм, тү атамдын өчү бар, түз кирип өчүн алсак бейм деп Семетей айтып турат. Чалыяр тийбесте угам, чапчып колум салсам дейм, чамасы кымбат калчага чапчылашып калсам дейм. Эми мен укканыма караганда дейт, Тетигил бейжинди анча мынча баатыр, анча мынча мыктылар чаап албаптыр.
мына ошол чамасы бийик дейт, мындай мүмкүнчүлүгү көп, күчтүү мамлекеттин ээси болуп турган ушул Коңурбайга бир баягы азапты салып келсем бейм, чапчылашып, кармашып, чабышып келсем бейм деп Бакайдан акыл кеңеш сураганы турат. Төөдөйүм абам кебимдук, тоокел деп Кудайга, атамды Кытай союп тур, аба Бакай кебимдук, кантип чыдайм убайга дейт. Абаке, мен сөзүмдүк. Мен ушул көкүрөгүмдөгү кайнап жаткан убайымга кантип чыдайм? Тетигил атамдын баатырларынын, чоролорунун, хандарынын өчүн албастан кантип баш көтөрүп бул дүйнөдө жашаймын деген сөз туугандар. Пайгамбар баспас Бейжиңге бастырып найза сунсам дейм, Бадырек Кара Кытайдан атамдын кунун куусам дейм. Чынма чын дейт, какан дейт, Бейжиңдин канчаң аты бар өзү дейт. Аба, Семетей минтип айтканда Бакай туруп муну айтат. Эй кулунум Семетей, Бейжиңге кирсең жолда көп дейт. Бейжиңдин жолу 5 бөлөк деген сөз да. Ар кай жагынан барса болот бул Бейжиңге дейт. Ол жолу алсак пул да көп. 40 кылыш өч алсак кылымга татыр, кун да көп балам деди дейт. Тигил башка табыз Каракан. Андан кийин аталарын санап келсек, бүт баарысы ушул Кытай менен чабышып, Кытай менен көрбөгөн күндү көрүшүп, аягы келип Ногой канга жеткенде Кытайга алдырып коюп, анан Ногойдун балдары чабылып, чачылып, бүткүл кыргыз бири кетти Эренге, бири түшүп кетти Теренге, бирин айдап кетти Бейжиңге дейт Каканга, бирин айланып кетти Жапанга деп ушул сөздү айткан эмеспи? Эгер биз Кытай менен кун кууша турган болсок, кек кууша турган болсок, канча кылымдардан бери согушуп жүрөбүз дейт. Мына Орто Азияда эч ким калбай, бул жердин баарысын Акун Бешими, тетигил жерден Панус, тетигил жерден Алоокеси бүт баарын ээлеп, Кыргыздын кыйла журту көрүнгөн жака көчүп, качып, босуп, чилдей тарап кеткен болчу. Жакып тетигиде Алтайга барып, Алтайдан Манас туулуп, анан элдин баарын чогултуп, бүзүлгөнүн улап, чачылганын жыйнап, Манас атабыз бүткүл ата бабаларынын бийлигин кайра өзүнүн колуна топтоду эле. Манас атабыздын учурунда Кыргыздын кыйры бул жагы тетигил Гималай тоосунун түбүндө болду дейт. Моол жагынан, ылдый жагынан Ынды менен чектешти дейт. Бул жагынан Багдадка жетти, бул жагынан Кырым-Мырымга жетти дейт. Үстү жактан болсоң Алтай, Швер, мунунун барысы Кыргыздын колуна өттү дейт туугандар. Мына ушинтип Манас атабыздын бийлиги өкүн сүргөн болчу. Кийин Манастын көзүн өткөн соң Ауке көш Алтарам келип керек болсо, Кокондон салык ала албай, Анжиянга бара албай ушинтип олтуруп калган. Анан да үйүндө олтуруп, ала көбөдөк Манасың ардын барында согушуп жүрчелеңер, бүт баарыңар үй бетин көрбөй деп баягы ала көбө болуп алып Кытайдын шарабына, анан тетигил 40 чорону айтып, азыр биздин бийлик келди, Манастын учурунда кандай эле, азыр биздин учурубуз кандай болуп калды, мына азыр жыргагыла, эч жакта согуш жок, үйдө олтуруп катын алып, балалуу чакалуу болуп, мына бактылуу жашагыла, ырдагыла деп муну ушинтип мактанып калышпады беле. Мына ошол тетигил Ауке көш Алтарамдын бийлигин колунан алып, Семетей 12 жашка чыгып, кайра кайрылып келип, бүткүл Манастын бийлигин колуна өткөрүп, Манастын хандын кайра түптөп, мына минтип болгон соң ай жүрөктү алып, анан Бейжиңге барып чатак салып келсем деген ниетин Бакайга айтып атканда, Бакай мынау сөздү айтып жатат да. Эми дейт, маңдайыңда бараң бар дейт, далай элдер бар, биз каршылаша турган болсок. Басташар жоо далай бар, казылуу жаткан орда бар, кармашкылар жолда бар, ашуусу кымбат бел да көп, аңдышып жаткан эл да көп. Бул Кыргызга кыйла жактан душман көп дейт. Бир эле Кытай эмес дейт. Чалыяр тийбес Бейжиңдин чаптап жолун чалыңыз, даярданыңыз деген сөздү айтып атат. Казат кылсаң каканчын, көптүгү Кытай кара курттай капырга, кармашканы калыпсың Кан Коңурбай баатырга. Андан ары Бакай мындай деп сөзүн улап атат туугандар. Убагында Манас Бейжиңди чапкан дейт. Ой, 12 ханы Манастын дейт. Ошолордун баары бар. Тетигил Бейжиңди биз чапканбыз, качырып согуш салууга
Кыргызды козгоп койгон соң түнөрүп жаткан чоң бежин түз кирип найза сунам деп кызыр чалган жол болгон. 42 түмөн кол болгон. Олуянын баары бар. 12 хан Манастын жанында жүргөн 12 хан жөнүндө айтып атат. Ошолордун баары бар. Балбаны бар, калкы бар. Батырлары жалпы бар, найзакерден ыктыы бар, жоонун айласын билген мыкты бар, Алмамбет Чубак Арслан бар, Серек Сыргак Кабылан, ааламды баскан шерлер бар. Каршылашып турушуп, Алтай тынбай урушуп, Алтай тынбай жатышып, Сулайман Барбас Бейжиндин сурагын алып турганда, Сулайман пайгамбар Бейжинге кирген эмес дейт. Сулайман пайгамбарыбыз интернеттен карап байкасаңыздар болот. Биздин заманга чейинки тетил 10-чу кылымдарда келип жашап өткөн киши. Мына ошол Сулайман барып сурак албаган бул Бейжин дейт. Ошол Сулайман Барбас Бейжиндин сурагын алып турганда дейт, хан Манас атаң Бейжинден ошол сурак алган убагында дейт. Кел берсинген эр өлгөн, кеңпейил эчен жан өлгөн, кес болгондун бар өлгөн. Барса келбес чоң Бейжин, башынан баарын кайсаган, кыймылдап барган жан өлгөн, кыйла эчен кан өлгөн. Бейжиндин жайын сураба, белеси каскан ор деген, барса келбес жол деген, бет алган киши мерт болгон, бейпайды катуу чоң Бейжин барган жан кайра тартпаган балам, кес болгон аман кайтпаган. Мына ушунун баарысын Бакай абаң калыстык менен айтып жатат туугандар. Хан Семетей, хан алдында мынауынтип калыс сөз сүйлөш керек. Хан алдында мына Бакай эмне үчүн Бакай? Алдыга салсаң ак жолтой, артта жүрсөң саң колдой деп Манас эмне үчүн Бакай атабызды жанында алып жүргөн. Хан алдында момундай чындыкты айтып жатат. Хандын көңүлүнө жагайын деп, барса баралы балам. Ай, сен барбаганда ким барат деп айрым аксакалдардай болуп, жүгүнүп, бүгүлүп, тимеле сонун сөзүн сүйлөп, ийилип чыгып кеткен жок. Мына мындай сөздүн баарын айтып жатат. Ой, Бейжинге барсаң мына мындай ор, мына мындай жер, керек болсо атаң Манас барганда мына ушундай күндү көрүп келгенбиз деген сөздү айтып атат. Каканчындын Бейжинге барган адам көп болгон балам, келген адам жок болгон. Суу колго сурак бербеген, Зулкарнайын барбаган дейт. Зулкарнайын деген баатыр Бейжинге барбаганда айтып атат. Бейжин жолу 5 башка, бейпайды салат куу башка. Бекер Бейжин жер эмес балам, бейлебей барар эл эмес. Bir жолу бар Бейжиндин, барса келбес жолу бар. Bir жолу бар Бейжиндин, калың казган ору бар. Bir жолу бар Бейжиндин, кайнатып койгон шор бар. Bir жолу бар Бейжиндин, кес болгон аман тартпаган. Bir жолу бар Бейжиндин, кес болгон аман кайтпаган. Уруктуу Бейжин жер ошол, жеткилен Кытай эл ошол балам. Жетигин билген баарсын, жеткилең Бакай, мен ошол дейт. Ушул Кытайдын ким экенин билген Бакай, мен ошол балам. Бейжин арзан жер эмес, дагы кайталайм. Жалгыз барган адамга куну турмагал Бейжин, куржун берчү эл эмес деп Бакай мына мындай сөздү сүйлөп, катуу талкуу, катуу чогулуш, мына ушундай акыл калчоо кеңеш болуп жатат туугандар. Калган кепти кийинки көрсөтүүдө улап айтып берем. Укканыңыздар үчүн рахмат айтам. Баарыңыздарга Кудай таалам аманчылык берсин, жакшылык берсин, молчулук, токчулук болсун. Ал эми айрым колунда бар мыктыларга айтмакчымын. Ушул биздин көрсөтүүнүн, ар бир көрсөтүүнүн түбүндө биздин М-банк номерубуз турат. Эгерде баягы биздин көрсөтүүнү колдойм десеңиздер, ошол М-банк аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүздөр болот. Бар болуңуздар.